Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalolabad Отопление каналының катталуучулары. 180 квадраттан турган үйүбүздүн отоплениясы бүттү. Бул үйгө алюминий батарейка анан битерим котелун орнотуп бергенбиз. Битеримди эки үйдүн ортосуна орнотконбуз. Мынаны мурда тартышкан экен, бияктан отопление кылып, мына эле комнатанын отоплениясын кылып тарткан экен. Анан турчатый котел коюп берген экен, жакшы ысыбайт экен. Эми biz бұл жерге полуавтомат битерим котелун орнотуп бердик. Теч жаңы компьютерлар менен оригинал Польшанын фирменный 120 ватт турган вентиляторлар менен сонун кылып иншалла орнотуп бердик. Мына айтканда ачык асманга эле орнотуп койдук. Муну кийин там жаап алат экен мына жерден. Силерге бунун өзгөчөлүктөрүн бир катар айтып өтөм. Бул полуавтомат котелдун свет барда дагы, жокто дагы иштей берет. Свет бар маалында өзүн өзү башкарат компьютер аркылуу. Свет жок маалда өзүңүз башыңыз менен компьютер болуп бересиз. Үйдүн иштерин бир катар көргөзөм. Бул кичине корпусчакты көргөзбөй эле коем. Ичин эски усталар кылган экен, анан эскиче формада болгон. Үй бүткөндүктөн аяка кирбей эле кое беребиз. Бул жакта мына отделкалар полный бүткөн жеринен мындай кылып 90 градус кылып үйдүн бурчунан наракка өткөрүп бергенбиз. Не дегенде бул жерде дагы дуал бар, бул жерде дагы дуал бар. Кире бериш коридорго 16 батарейканы коюп, экструс краниктер менен орнотуп бергенбиз. Анан бул комнат 14төн ашыкыраак экен. 14 канча ярым чыкты? Бир эле мындай кичине батарейка коюп койгон экен. Жакшы ысыбайт экен. Биз ага дагы бирөөнү кошуп бердик. Экөө менен азыр иншалла сонун ысып атат. Андан кийинкиси модели бул комнат эле чоңураак, бирок бул комнатка укам ушу жетет дегенден ушундай эле калтырып койдук. Бул дагы сонун ысып атат. Азыр самотек менен ысып атат. Иншалла насос кандай күзүшта бир катар көргөзөм. Карасаңар кандай сулуу, кандай кооз кылып отделкалар бүткөн жерге биз да андан деле кооз кылып отопленияларды орнотуп бергенбиз. Өзүңөр баа бересиңер бир катар. Мына бул жерге деле сонун кылып орнотконбуз. Бул жерде айнек өтө ылдый болгон үчүн 27 сантиметрлик батарейкадан 24 коюп бергенбиз. Анан айнек өтө бийик экен, бир жактан эле улап бергенбиз. Залда ал батарейка ысыталбайт, ошондуктан мынияка 12ден дагы 24 кошуп залдын квадратурасына бема ысыта турган иншалла радиаторду орнотуп бергенбиз. Муну бир катар краскалагандан кийин иншалла насип болуп калса, келип дагы бир катар көргөзөм. Эми котелдун насосын кантип уланат, аны деле бир катар көргөзөм. Мына насос сайбаганыбыздан E4 сигнал чыгып калды. Бул сигнал насосту күйгүзгүлөө деп сигнал берет. Мына насосту мындай эле кылып компьютерден бир эле неме чыгарып койгонбуз. Розетка ого насостун вилкасын сайып беребиз. Иншалла ошо менен иштей берет. Азыр градус кичине түшкөндөн кийин компьютерлар өзүнө келет. Кимге ушундай кызматтар керек болсо, описаниядагы номерлерге кайрылсаңар, иншалла биз кызматта болобуз. Мына насосубуз иштеди, иштегенден кийин сигналдарыбыз өчтү. Градустар акырындык менен түшүп атат, 60га түшүп калды. Бул жерде болсо 80 көрсөтүп атат. Бул реле кичине секинирээк иштейт. Иншалла кызмат болсо айта бересиңер. Мына бир челек көмүр күйгүздүк. Бир челек көмүр менен уже полный үй ысып, сонун болуп, баары жоктор. Үйдүн эсең немеси, үйдүн эси өтө сүйүнүп калды.